саламатсызбы Нурсулан байке, иштериңиз жакшыбы? Саламатсызбы? Жакшы келип алдыңызбы? Бизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн абдан ыраазычылык билдиребиз. Ошол бүгүн сизди ата энелик укуктан ажыратуу процесси тууралуу билели деп чакырдык. Айтсаңыз Нурсулан байке, ушул ата энелик укуктан ажыратуу процесси деген эмне? Ата энелик укуктан ажыратуу процесси деген бул үй бүлө кодексинде атайын берене бар, 74-берене. Ал жерде ата энелик укуктан ажыратуунун бир себептери көрсөтүлүп кеткен. Эгер ата эне ошол өзүнүн ата энелик милдетин кыянаттык менен аткаруудан баш тартса деп көрсөтүлүп кеткен да. Анан бул ата энелик укуктан ажыратуу бул соттук тартипте жүргүзүлөт жана тиешелүү органдар катышуусу менен жүргүзүлөт. Эгер тактап кеткенде прокуратура органдары жана ошо балдарды коргоо боюнча атайын орган бар, ошолор катышуусу менен жүргүзүлөт. Ата эненин укугун ажыратуу боюнча ошо ата эненин бирөөсү же алардын баягы кам көрүүчүсү балдардын ошолор арыз менен кайрылат. Андан сырткары прокуратура арыз менен кайрылса болот, балдарды коргоо уюму арыз менен кайрылса болот. Ошол 74-беренеде көрсөтүлгөн себептер боюнча да. Анын себептери бир канча ата энени ошол укугунан ажыратууга мүмкүнчүлүк берген. Мисалга айтканда, ата эне ошол алимент төлөөдөн кыянаттык менен баш тартып качса, ошондо ажыратылса болот. Андан сырткары ала ата эненин ошол бирөөсү аракечтикке, спирттик ичимдиктерди ичүүгө оолак болуп калган учурларда болот. Ошондой же баланын ошол оор жумушка тарткан учурда жана бала сел саяк болуп кетүүсүнө таштап койгон учурларда деп көрсөтүлгөн. Андан сырткары дагы бир канча учурлар бар. Мисалы, төрөтүүндө себеп эч бир үзүрлүү бир себепсиз, жөнү себепсиз калтырып кетсе баланы, ошондой учурларда укук берилет ата энелик укугунан ажыратуу боюнча. Айтсаңыз Нурсулан байке, ушул баланын пикирин Айтсаңыз Нурсулан байке, ата энелик укуктан ажыратуу процесси учурунда баланын пикири эске алынабы? Биздин практика боюнча бала эгер 10 жашка толо элек болсо, анын пикири эске деле алынбайт. Анда алынган учурларды да билбейбиз. Эгер 10 жаштан өткөн болсо, анын пикири эске алынат, бирок милдеттүү түрдө эске алынат деген жери жок. Бир гана ошол аталык укугун кабылына келтирген учурда эске алынат деп көрсөтүлгөн. Анда деле 10 жаштан өйдө болуш керек. Ата энелик укуктан ажыратылгандан кийин кандай учурда кайра такыр калыбына келтирсе болбойт? Ошол жана айтып өткөндөй, ата энелик укуктан ажыратылгандан кийин эгер 10 жаштарын өткөн бала макулдук бербей койсо, такыр калыбына келтирсе болбойт. Ошол өз макулдугу жок болсо, анан ошол баланын кызыкчылыгына терс таасир берет деп эсептесе сот, ошондо калыбына келтирсе болбойт. Ошол эки учур көрсөтүлгөн экен мыйзамда, кодексте. Андан башка учурлар жок. Ата энелик укуктан экинчи тараптагы адамдар, мисалы ошол чоң энеси, таенеси, келинден же күйөө баладан ажырата алабы? Жок, таенеси, ошо таятасы деген чоң атасы, чоң энеси мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Алар аталык же энелик укуктан ажыратуу боюнча сотко кайрыла алат деген беренеде жок андай. Бирок алар ошол эгер ата эне өзүнүн милдеттерин аткара албай калса, кыянаттык менен аткаруудан баш тартып жатса, алар ошо тиешелүү органдарга кайрылып, ошондой укугун ажыратуу боюнча ишти козгоосун суранса болот аларчы. Бирок өздөрү түздөн-түз кайрыла албайт сотко. Калк арасында ата энелик укуктан ажыратылгандан кийин алимент төлөбөй койсо болот деген пикир бар да. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат? Бул чындыкка жатпайт. Анткени бизде түшүнүк болуш керек жарандарда. Бул адамдын милдети бар жана укугу бар да. Бул алимент төлөө бул адамдын милдети болуп эсептелинет. Эми ажыратуучу нерсе бул укуктан ажыратылат да. Укук дегенде ошол бала менен сүйлөштүргөн болгон укук, тууган урукчул укугу, эгер карып калганда ошол эле өзүнүн баласынан алимент алууга болгон укугу бар да. Ошол укугун ажыратып коет. Эми алимент төлөө боюнча бул анын милдет сакталып калат. Эгер ажыратылган учурда делечи. Анан элдерде бир көбүнчө аял кишилер бизге суроо берет. Мен аталык укугунан ошол ажыратылса, күйөө жолдошум, анан мен мать-одиночка боло аламбы деген суроолор да берилет. Жок, мать-одиночка боло албайт. Анткени бунун атасынын ошол милдет сакталып турушу үчүн ал метрикада тууган тууралуу куөлүгүндө атасы деген графа эч качан өчүрүлбөйт, ошол жерде турат. Ошондуктан ошондой нерселерге көңүл бурун суранабыз. Ошол. Бала белгилүү бир жашка жеткенге чейин атасы кадимкидей эле алимент төлөйт. Ооба, бала белгилүү жашка чейин алимент төлөйт. 18 жаш деп белгиленген. Эгер бала бир ошол окуса, андан кийин окууда 23 жаш, 22 жаш дегендер деле бар да. Жана жумушка жөндөмсүз балдар деле ошол бир мөөнөткө чейин алимент алып турууга укугу бар. Ошолор төлөш керек атасы же энеси. Биз азыр бир күндө биз таң калсак, таң калбай турган учурлар болот. Мисалы, аталар апаларды берип атат алимент өндүрүүгө. Ошондой суунчаларда көп кездер жатат.